Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин фелдигерлик кызматынын түзүлүшү жана өнүгүү тарыхы Россия Федерациясы менен бекем байланышта. 1796 жылдын 17 декабрында император Павел I указы менен мамлекеттик документтерди тез арада максаттуу жерлерге жеткизүү үчүн атайын кызмат ачылган. Ал эми Кыргызстанга эң биринчи фелдигерлик каттам 1921 жылдын 7 октябрында Борбордук аткаруу комитетинин токтомунун негизинде Москва, Самара, Оренбург, Ташкент каттам аркылуу экспресс поезди менен маанилүү документтер Кыргызстанга жеткирилип турган. СССРдин мамлекеттик коопсуздугунун атайын кызматынын бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгынын буйругу менен 1926 жылы 7 июлунда биринчи фелдигерлик корпус Бишкек шаарында ачылган. Учурда 7 июль күнү Ички иштер министрлигинин фелдигерлик кызматынын негизделген күнү деп бекитилди. Аталган буйрукта фелдигердик корпус жөнүндө жобо, ички тартиби жөнүндө нускама, фелдигердик бөлүмдөр жөнүндө жобо, филиалдар, экспедициялар, алмашуу пункттары бекитилген. Ушул эле буйрук менен Бишкек шаарындагы биринчи фелдигерлик байланыш бөлүмүнүн штаттык курамы бекитилген. Улуу ата мекендик согуш убагында НКВДнын алдындагы фелдигердик кызматынын СССР Борбордук комитетинин, СССР Жогорку кеңешинин президиумунун, наркоматтын, мамлекеттик жогорку кызматтардын жашыруун жана өтө жашыруун корреспонденцияларын жеткизүү милдетин жүктөлгөн. Фелдигердик кызматтын тарыхы Россиянын мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшү менен гана тыгыз байланышпастан, Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүндө да байланышы бар. Кыргызстанга эң биринчи фелдигердик каттам 1921 жылы 7 октябрда Борбордук аткаруу комитетинин токтомунун негизинде Москва, Самара, Оренбург, Ташкент каттамы аркылуу экспресс поезди менен ачылган. Ал каттам 2 жана 4 күндөрү каттап турган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин фелдигердик кызматы 2020 жылдын 24 апрелиндеги токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин, министрлер кабинетинин, Жогорку сотунун, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын буюмдарын жана жазуу жүзүндөгү кат кабарларын, анын ичинде мамлекеттик сырларды камтыган, өзгөчө маанилүү, өтө жашыруун, маалыматтык жана кызматтык жөнөтмөлөрдү кабыл алуу, ташуу жана жеткирүү милдетин аткарат жана КМШ өлкөлөрүнүн 1993 жылы 22 январындагы өкмөттөр аралык фелдигердик байланыш жөнүндө макулдашуунун жоболоруна ылайык өкмөттөр аралык фелдигердик байланыш каттамын аткарат. 1993 жылы 22 январда Минск шаарында КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттик башчыларынын, өкмөттөрүнүн, бийлик органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн ортосундагы атайын корреспонденцияларды оперативдүү жеткизүүнү камсыз кылуу максатында тиешелүү макулдашууларга кол коюлуп, өкмөттөр аралык фелдигердик байланыш түзүлгөн жана анын башкаруучу органы болуп координациялык кеңеш болуп бекиген. Бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрүнүн корреспонденция алмашуучу борбору болуп эсептелген Москва шаарына аптасына 2 рет Бишкек, Москва, Бишкек багыты боюнча фелдигердик каттамы аткарылып келет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 5 июлундагы номер 335 токтому менен бирдиктүү казыналык эсеп системасындагы атайын эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 29 сентябрындагы номер 626 токтомуна өзгөртүү киргизилип, жыйынтыгында фелдигердик кызматына атайын эсеп ачылып, 2024 жылга 2 даана жеңил автоунаасын сатып алуу мерчемделүүдө. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алган күндөн тартып фелдигердик кызматтын төмөнкү жетекчилер жетектеп келген. Итебай Кыштабаев, Исманалы Исманкулов, Жаныбек Артыкбаев, Абаскан Жаныбаев, Арсланбек Шаршенбаев, Медетбек Кубатов, ал эми азыркы учурда ички кызматтын полковниги Руслан Айбатиев кызматты жетектеп келет.